Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн биз Хаят колбаса чыгарган боюнча айтып кетмекчибиз. Биз Хаят колбасанын артынан докторлор менен кошо барып, жайынан таанышып, кайсы продукцияларды кошот, дагы эмнелерди кошот. Андан кийин бир нече күндөн кийин дагы убойный цех мал сойгон жагына бардык. Алар менен буйду кандай соет, шарият стандартына дал келип атабы, жокпу? Аны дагы текшердик. Колбасага себеби тооктун эти дагы кошулат. Бизде ушул Кудайга шүгүр Кыргызстандын өзүнүн ичинде тооктун убойный цехи бар экен. Ошо шариаттын стандартына дал келгенине биз ишендик. Биз айтып кетербиз. Хаятка Алла ушул жетекчилерине Алла Таала өмүрлөрүнө узун береке берсин, иштерине ийгилик берсин. Ар дайым элине кызмат кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахири давана алхамдулиллахи роббил алемин. Assalamu alaikum урматтуу достор, мекендештер. Бүгүн биз сиздерге бир жакшы ишкерлерди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Анткени мен акыркы учурларда көп комментарийлерди окуп аткам. Жакшы жагынан да көргөзгүлө, жакшы иштеп аткан ишкерлер барбы? Биз аларды да көргүбүз келет деген мекендештерибизди көрүп аткам. Бүгүн биз колбаса чыгарчу жерге келгенбиз. Бирок айтышым мүмкүн, келишилип тартылдыбы, андай тартылдыбы, мындай тартылдыбы деген мекендештерибиз болушу мүмкүн. Бирок биз тартканга чейинки проверка өткөргөнбүз, өзүбүздүн балдарды бул жака жиберип, азыр мен ал кадрларды коем. Биздин балдар бул жерде бир канча күндө болушуп, чынында таза иштейби, булар кандай иштейт, ишмердүүлүгүн күзөтүп барышкан. Ошондуктан мындайча айтканда такталган, тастыкталган маалыматтарды бүгүн сиздерге жарытып бергенге аракет кылабыз. Дагы да болсо айтам, эгерде Кыргызстанда таза иштегенге аракет кылып, жакшы продукцияларды элге жеткирип берем деп аракет кылып аткан ишкерлер боло турган болсо, биз ар дайым көргөзүп беребиз. Журналисттерди жалаң негативди көргөзөт деп ойлоп калбагыла. Албетте таза ишкерлерди да биз колдогонго ар дайым даярбыз. Болбосо астыда көрөбүз, цех кандай иштейт. Бүгүн колбаса продукциясы боюнча элдер мага суроолор жиберген телефонумда. Ошол суроолорго жооп алганга аракет кылып көрөбүз. Халал жагынан, тазалык жагынан, сапат жагынан дегендей. Буйруса колдон келишинче суроолорго жооп алганга аракет кылып көрөм. Биз силерге мындай такталган жана тастыкталган маалыматтарды алып бергенге аракет кылабыз. Болбосо астыда чогуу көрөбүз, достор. Достор, азыр келдик. Бул байкебиз, атыңыз ким эле байке? Нурлан байкебиз экен, технолог. Азыр дагы бир байкебиз чыгат, атын Бактияр деди. Бактияр байкебиз ал башкы технолог экен. Продукция жөнүндө тааныштырып бере аласыңар да, байке? Мен мындайча айтканда буга чейинки проверкадан өттү да бул цехчи. Биз тактадык, өзүбүзгө жарашкан маалыматтарды алганбыз. Бизди камерадан көрүп аткан болсо, бул жерде сунуштаган бир эжекебиз бар. Сөздү ачык айтайын. Булар жакшы иштейт, жакшы ишкерлер, что элге көргөзүп берсеңер болот деген сунушту айткан да. Бул эжекебиз да мени көрүп аткан болсо, өзү түшүнөт да ал нерсени, маалыматты берген мага. Ошо кезден бери биз өзүбүздүн тааныштарыбыз аркылуу маалыматтарды тактап көргөнбүз. Бактияр байке дагы билет да, мен маалыматтарды толук тактамайынча мен бул жака келген эмесмин. Ошондуктан биз өзүбүз душабыз, мындайча айтканда жүрөгүбүз уверен болгон үчүн бул жака бүгүн элге көргөзүп берип атабыз да, ачык маалымат болсун деп. Бул нерсе бир эле бизге эмес да, эгерде бизге ишенбеген адамдар боло турган болсо, каалаган учуруңарда мына азыр адресин калтырам мен силерге. Цехке келип, чакырып, кенен кирип көрүп кетсеңиздер болот экен. Бул нерсени биз бир канча жолу сынап көргөнбүз да, сынактан өткөн. Эт ушул жерден биринчи келген жери ушул жер болот. Колбасага эт ушул жерге башталат.
Бул жактан Абалкадан чыккандан кийин кайка барат? Мясорубкага барып, каршы кылабыз. Көрсөк болобу анда? Эти тап. Ошондо азыр колбаса уйдун эти менен тооктун эти менен. О, аралаштырган. Анан жылкы эти да бар биздики. Бул жактагы да тооктун эти. Бул жак кутер деп турат. Бул мясорубка да. Бычак менен 3000 оборот берилет. Ар кандай обороттор берилет да. Бул майдалап. Азыр бул эмненин эти? Uydun etinden toğukunda eti var. Dayar, jasalanan кетет. Мешалкага кетет, мешалка аралаштырат, анан шприцке кетет. Шприцтен кийин ошо балдар колбаса чыгарат да. Элдерде күмөн бар да. Эмнеге эттин килограммы 600 сом дейт. Колбаса 400 сом Бирок, деп айтышат. бирок соя кошулат. Соя деген. Алдын өсүмдүк соясы да. Өсүмдүк белогу кошулат. Ошон үчүн бир аз арзандайт да. Бизде кымбат сорттор бар. Кымбат. 1000ден ашып кетет да. Килограмм. Килограмм. А так соя кошулса бир аз арзандайт да. Аябай көп компромисстик видеолорду көргөнбүз да. Колбаса жөнүндө. Жанагы тирүү уйду салган мясорубкага аттарды ар кандай да айтсаң көп да. Ошондой видеолорду көрүп туруп адамдардын ишеними колбасага жоголуп калган да. Биз тааныштык, бул продукция менен таанышып көрдүк. Баары ошол видеодо көргөндөй эмес экен да. Бирок эмне үчүн ошондой видеолор тарап кеткен колбаса жөнүндө? Аны так билбейбиз. Бизде Кудайга шүкүр этибиз, малдарыбыз адал союлат. Ооба. Жа айтып атканым, мына азыр силер технологсуңар да. Жанагы уйду тирүү кезинде салып атат да. Аны териси бар, башкасы бар. Бул таза продукциянын ичинде көрүнүп калат го. Ал миф го. Ал жок го андай. Ошо жалган видео дей берем да. Жалган дейт. Пальмовый масланы мындай кошуп салса болобу же болбойбу негизи? Даже ВОЗдо запрет бар го. Пальмовый маслогачы, ошон үчүн жок кошпойбуз. Силер кошпойсуңар? Жок. Негизи адамдарды алдап кошуп салса болобу? Жок. Продукцияда жеп кетиши мүмкүнбү? Ичинде аралашып. Эң биринчи Кудайдан коркуш керек да. Любой нерсени жасаганда. Ал суроо токтоду ушу менде. Байкенин сөзүнөн кийин башка суроо калбай калды да менде. Эң биринчи адал дегенде кандай адалды кандай түшүндүрсө болот? Малды бисмилля деп союлат да, муздайт. Алла ыраазы үчүн. Ошо мал алдынан адал болуп калат. Анан экинчиси тазалыкты сакташ керек. Тазалыкты баарын жууп, кан баары чыгыш керек шарият боюнча. Анан таза болуп, этти, майдалын неме колдонуш керек да. Тазалык халалдын бир бөлүгү да. Ал тазалык иманга кирет да. Өзүбүздө биз деген элдерге сатабыз, элдер жейт, карапайым элин жейт. Ошон үчүн биз деген тазалыкты сактап, адалдыкты сактап, эң биринчи тазалыкты сактап неме кылыш керек да. Биз элдерди ден соолугуна ойлонуш керек да. Жанагы биздин элдерде мындай түшүнүктө болуп атат да, азыркы учурдачы. Мына кан бар да. Мына жерде бул эттен чыга турган кан да, өзүнүн каны да. Бул нормада, нормага кирет. Бул норма. Анан кээде элдер көрүп туруп эле мындай көзүнө башкача көрүнүп калса эле бул халал эмес деп баштайт да. Жок. Мен ошону айтып атам да, халал менен тазалыктын айырмасы такыр башка да бул жерде. Маселеси башка. Маселеси башка каралат да. Бирок байке айткандай, тазалык халалдын бир бөлүгү негизинен. Кээде биздин көзүбүзгө жакпаган нерселер халал эмес деп айтканга болбой калат да. Өзү халал болушу мүмкүн да ал нерсе. Вот тооктун эттери, булардын да сертификаттары бар, Сертификаттар бар, бүт бар. Сертификаты бар. Бул кайсы фирмадан келет ошондо? Өзүңөр жетиштиресиңер. Алел деген фирма Казакстандан келет. Алел фирма. Анан бизде Сокулукта жеке фирма бар. Таксырыз муздайт да. Көзөмөлдө кылабыз, барып көрөбүз. Муздаганда кандай тазалыкты сактайт, бүт баарын сактап неме кылабыз. Буюрса азыр байке айткан тоок фабриканы Сокулукта. Мен дагы уккам да бирөөдөн. Если кадамыбыз жетип калса, бир күн ошо жакты да көргөзгөнгө алып барабыз. Ошон үчүн жакта фарштар даяр экен. Этти ажыратып, сөйөктөн ажыратып, анан мясорубкага салып, майда кылып, мындай специяларды кошуп, шприцке кетет. Шприцтен балдар
колбаса жасайды да. Колбаса анан процесс айтып коет. Анан процесс бул колбаса асылат. Анан немеге варочный бакка кирет. Вареный колбаса, бышылган колбаса. А копченый колбаса деген куруу, специальный шкаф, атайын шкаф бар да. Антында куруп, анан бышырып, анан эң акыркы положениясы неме? Ышталабыз да. Бул ошондо копченый чесночный деп коет. Ооба, копченый. Булар бирок неме да? Бул полиэтилен сыяктуу. Немеси сертификаты бар, анан зыяны жок. Бул Европадан келет негизи. Ошон үчүн немеси бар. Кандай дейт? Экспертизасы, тесттер бар. Адам ден соолугуна зыяны жок. Достор, бул колбасаны чыгарылышыны тартардан мурда мен маалымат издей берип, почти колбасачы болуп калдым да мен дагычы. Үйрөндүм. Бул этикеткасына кандай справкалар керек, кандай уруксат кагаздары керек, халал кандай болот. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда халал знактары көп, аябай көп экен, бирок организациялар туура эмес колдонуп келген халал знактары бар экен да. Мисалы, көп продукцияларды халал деген знакты текшерип чыксаң, на самом деле ал Кыргызстанда жок да, ал знак жок. Изилдеп бара турган болсоң. Мен ушул нерсеге аябай туш келдим да. Бул халал индустрия биздин Кыргызстанда бар. ЕС деген, КМС деген өттүк, лаборатория бүт бар, эттерди алып, тоок, этин бука эттерди баарын алып антибиотиктен өттү да. Наличие антибиотик. Анан ЕС деген, бул деген Евросоюзга. Жанагы элде өзү күмөн бар да колбаса маселесиндечи. Ачык эле айтыш керек бул нерсени. Биздин элде көпчүлүк ишенбейт колбасага. Мен бул нерсени эмне үчүн көргөзүп атам? Баары бирдей эмес, 5 кол тең эмес деген сөз да. Мындай жакшы, таза, адал иштеп аткан ишкерлерибиз дагы бар экенине көргөзүп бергенге гана аракет кылып атам. Болгону ушу. Бул Хаят фирмасынын этикеткалары ушундай көрүнүштөрдө чыгат экен. Бул докторская деген, телячая деген бар экен. Андан кийин фирменная деген бар экен Хаяттын. Андан сырткары бул жакта чесночная биз аябай көп көрөбүз буну магазиндерде. Аябай ходовой продукция да, бул же силерде менин оюмдачы. Андан сырткары мына элдик дегени бар экен. Мусулманская ар кандай аталыштар менен чыгат экен, бирок жалпысынан алып карай турган болсок, бул ошол Хаят фирмасына таандык болгон продукциялардын көрүнүшү. Азыр силер Кыргызстан боюнча иштеп атасыңарбы? В основном Кыргызстан боюнча. Казакстанга да кетет. Кыргызстан, Казакстан. Кыргызстан жана Казакстандын ичинде экен. Колбасага мына белок дедиңерби? Белок кошулат экен. Мына колбасанын ичине ошо этке кошула турган продукциянын бири. Өсүмдүк белогу да бул. Зыяны жок белок экен. Адамга зыяны жок деп айтып атат. Мына чыныгы ошол эт менен кошула турган компонент мына. Краска жок бунда. Капит эткенде краска колдонбойсуңар. Балдар баары эртең коллектив келгенде баары обработка кылышат. Баары химиялык составдар менен бүт баары жуунуп, даярданып, мындай обработка кылып, уже эч жакка чыкпайт да цехтен. Жактан чыккандан Душка кирет. Колбаса душка да киреби? Душка да колбаса душка кирет экен. Колбасалар ушинтип жуунат турбайбы? Достор, эч кыжалат болбой, колбасаны ала бергиле. Мына булар жуунуп, таза болуп барат экен базарларга. Чыкканга чейин баары жуулат да. Адамды душ кылганды көрдүм эле, колбасаны душ кылганды эми көрүп атам. Ошо аябай чоң эмес экен, бирок иштөө тартиптүү экен да бул жакта. Бул жакта эмне болот ошондо? Жактан колбасаны капит этилет. Капит этилет, Ыштайбыз. Бул специальный өзү чыгарылат. Атайын опилкалар Германиядан келет, буковая щипа деген. Мынаке. Бул деген ден соолукка зыяны таасири жок. Жакшы бул неме лабораториядан өткөн. Европадан келет да, Германиядан. Бул опилка биякка салынып, мына. Анан Телин бар. Автомат бар, автомат менен компьютер менен берилет да. Ичине берилет. Колбаса тартып ышталат экен да. Жок, мен буну сураганымдын себеби
кээ бир адамдар жана краска деген сөздү жана колдонбодукпу экөөбүз. Ошол краска колдонгон адамдарды угуп атабыз. Же болбосо жана химиялык заттар менен түтүндү айдагандарды уктум да мен. Негизи ушундай бар экен. Бул нерсени ачык айтыш керек. Жанагы да кемчиликтер болот атат жумуштачы. Химияны колдонгондор бар экен, красканы колдонгондор бар экен бул иштеп аткандачы. Ошол нерсени мен мынаны сураганымдын себеби бекеринен болбоду да. Мына экологиялык жагынан кандай деп сураганымдын себеби. Азыр Кыргызстанда суу проблемасы бар эмеспи негизиненчи? Мына келсең көргөзөбүз. Карагыла. Сууга да сурак бар деген жазуу мени мындай бир башкача кылды да мен бул жакка келген кезимдечи. Бул жакта дарат алышат экен негизинен. Так, Хаят дейт. Бул продукциялар. Мен готовый продукцияларды жөнөтөбүз реализацияларга тартып беребиз. Ошондо бул продукциялардын аталышы, бир нерсени айта кетейин, ошол халал сертификатыны көрүп атабыз азыр. Бирок мен калыстыгымды айтам, мына сертификатты алыш аябай кыйын Кыргызстанда. Анча-мынча ишкерлерге берилбейт да. Аны сиз деле билесиз, мен деле билем да. Анткени бул агайыбызды сырттан таныйбыз. Мен видеосу бар, менде видеосун коебуз. Көрсөңүздөр болот. Аябай мындай талапты катуу койгон агайларыбыздын бири да. Ошондуктан бул сертификатты башында эле көргөндө эле жетиштүү болгон да мага. Буйруса рахмат силерге байкелер. Ушунчалык тааныштырып бердиңер. Чынында мен ар дайым айтып келем, биз кемчиликтерди көргөзүп атабыз. Бирок эми өзүбүз каалап эмес да бул нерсени. Заман ошону талап кылып калды бизде. Бирок өнүгүүгө карай жол басып атабыз. Акырында мына көп ишкерлер жакшы жакка да өзгөрүп аткан ишкерлерди көрүп атабыз да. Ошолордун катарында силер болдуңар. Мен ар дайым айтам, жакшы жакка өзгөрүп иштеп аткан ишкерлер болсо биз колдоп бергенге даярбыз. Биз журналистпиз. Кандай болсо ошондой көргөзөбүз. Биз компромисстик нерселерди көргөзбөйбүз да. Бизде түшүнүк башкача болуп калган азыркы учурда элдин арасында. Ошондуктан биздин көрүүчүлөргө дагы айтам, бизге кантип ишенип келип аткан болсоңуздар, биз дагы ошол жүрөгүбүз ишенбесе көргөзбөйбүз бир нерсени. Эгерде биз силерге жакшылыкты сунуштап аткан болсок, албетте биз ал нерсеге жүрөгүбүз ынанып, ошол нерсени өзүбүз тастыктаганыбыз үчүн гана көргөзүп бере атабыз. Ал нерсени туура түшүнүктүү алыш керек. Анткени бизди сиз ашказаныңыз үчүн жоопкерчиликтүү боло турган болсоңуз, биз миңдеген, жүз миңдеген адамдардын ашказанына жоопкерчиликтүү мойнубузга ала аткан адамдарбыз. Анткени бүгүн биз сунуштаган нерседен эртең элдер зыян көрө турган болсо, ага биз күнөөлүү болуп калышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан рахмат байкелер силерге дагы.